Туғандар, ассаламу алейкум. Видеоның астында 1 минут уақытыңыздарды аламын. Бүгін метро Беляевада Хиджама Проға келдік, туғандар. Соның акцияларды қылып қойған екен. Бұл жерде қазір клиенттер очередь екен. Жігіттер, ассаламу алейкум. Ашшөне қандай болуда, жігіт? Ашшөне өте сон. Жеңілдік бар бы? Жеңілдік бар. Так, бұл жерде туғандар, егерде комплекс фитобочка, анан кейін бұл жақта хиджамасын аламын деп тұрған болсаңыздар, массажы бекер екен. Ошоның бардығы қосылып туғандар. Болгону 2,5 миң. 2,5 миң bo'ladi bizlarga. Hozir skidka bo'ladi. Skidka sentyabr oyi ham davom etadi. Sentyabr oyida. Da. Bizda kimda-kim fitobochka, massaj, hijam bo'lsa, shunda massajı bika. Егерде комплекс алсаңыздар, туғандар. Егерде комплекс алсаңыздар, фитобочка, хиджама болсо 20 минут массажы бұл жақта бекер екен, туғандар. Бұл жерде гаймаритті да лечение кылып атышат. 3 күндүн ичинде дейт, полностью гаймаритти лечение кылып чыгарат. Акчасы 8 миң рубль болуп, гаймаритке дагы акча болот экен. Бул жагында болсо атайын аял кишилерге хиджама, массажы, ошо окшогон гаймарит орларын бул жак кабинетинде атайын аял кишилерге дагы кызмат көрүлөт экен. Карагыла, бул жерде сүлүк менен дагы дарылоо бар екен. Бұл жерде туғандар арықтағаны, окшогон нерселерге бүт мондай дары чөптөр бар екен. Бүт мондай дары чөптөргө гарантиясы менен дейт туғандар. Айта кеткендей эле бул Хиджама Про метро Беляевада телефон номерин, адресин жазып коем, келсеңиздер, мынакей могул жигиттер кызмат көргөзүп, сонун кылып жеңил кылып жөнөтөт туғандар. Ушундай кеттик анда видеону дальше уланталы. Так, туғандар, Хиджамадан да чыктык буйруса. Бир сыра массаждарды кылдырып жеңилдеп азыр. Акыркы күндөр өтө жанагындай уксаң бир кулак ишенбеген жанагындай жаңылыктар болуп кетип атат тугандар. Азыр могул жерден кирип туруп машинанын иштин астында бир чайкатып алайын, анан кийин бүт жаңылыктар менен сиздер менен бир бөлүшө кетсем. Мойкага кирсем 4 машина очередте бар дейт. Вроде таза эле болчу. Ишти кыла берет окшойм, акырын ишти кыла берейин, анан кийин жакшы мойка папа болуп калса по пути. Анан жуудуруп алам бул жолу. Чай ичип алайын десем, кычап чайга отураңда заказ түшүп калат да. Азыр аэропорт Внуковага заказ алдым азыр. Жеткирип кое коеюн аны. Так. Аэропорт Внуковага алып келип таштадым. 48 минут дегенде келдим. Так, завершить. О, неплохо. 5775 рубль где-то. Внуковада азыр калгандан го топ жок болсо керек. Машина деле көрүнбөйт, народ деле көрүнбөйт. Так что секин кетип кала берейин кайра шааргачы. Так, жаңылыктарга токтоло кетсек тугандар. Көрүп атасыңарбы? Үйдөн Wi-Fi'дан YouTube'га кирип видео көрөйүн десең көрүлбөй калды. Google'га кирсем кирбей калды. Монетизацияны болсо уже окончательно полностью Россия деп көргөзүлгөн YouTube каналдардын полностью монетизациясы окончательно өчтү. Эч кандай российский реквизиттерди жана жазылып, же болбосо акчаны снимать этип пайдаланылып, кыскасы полностью крайниктери бууп койду тугандар. Эми бул бүт ошо санкцияга ылайык болуп атат. Көрүп атсаңыздар керек, кандай болуп атат. Өткөндө мен хозяинды чалып алып урушуп, эмне Wi-Fi'дин акчасын төлөдүңбү? Эмне мындай болуп атат? Үйдө интернет иштебейт деп карасам, ошо YouTube менен ошо Google'га кирип аттыр, калган жактарына кирсең иштеп эле атат, жакшы элечи. Анын возможностьтары бар экен, атайын азыр жанагындай VPN бар, барлык неменени Wi-Fi роутерлерди сатып калыптыр. Ошолорду үйгө орнотуп, анан компьютер, ноутбуктарга атайын анын приложениясын орнотуп, ошентип, короче, иштетсе болот экен. Мен билбейм ал деле канчалык удобный, канчалык неудобный. Так что в дальнейшем көрө жатабыз буюрса тугандар, көрө жатабыз. Мен деле уже просмотрларда биринчи серия уже YouTube'дан жанагындай боло баштады. Эмнеге дегенде уже көпчүлүк көрө албайт да, үйүндө отуруп телевизорундан арка беркинде компьютеринде көргөндөр көп эле. Кадимкидей уже YouTube'дун просмотрлары дагы азая баштады тугандар. Андыктан эмне кылабыз? Эң эле удобный варианттар Instagram болуп атат. YouTube'га дагы караганда короткий видеолорду киргизип, тесттеги сторис чыгарып, өтө ошол интересный болуп атат тугандар. Андыктан мен Instagram'ымды көргөзүп коем. Нургазы, нижний пробел 0905 деп туруп жазсаңыздар, Instagram чыгат тугандар.
ошол жактан постоянный таксиде болуп аткан интересный видеолорду деги эле өзүм жашоомдо кандай нерселер болуп атат ошолор жөнүндө бүт постоянный стористерге чыгарып жакын достор менен ушул катталуучулар менен бөлүшүп жаңылыкты дагы ошол жактан бөлүшүп атам туугандар. Колдон келишинче видеолорду чыгара беребиз. YouTubeга деле жумасына бир эки жолу видеолорду чыгарып турам. Колдон келишинче көрөбүз. Иштеп турат эми ушундай болсо дагычы. Жаңылыктардын экинчисине токтолсок туугандар. Көрдүңөр, азыр Россиядан Сбербанк, Тиньковтордон М-банк, дагы бир-эки банктарга такыр акча которулбай калды. Байкадыңарбы? Вообще жанагы списогдон акча которойм десең, М-банкка которойм десең, М-банк чыкпайт. Россиядан ошол санкцияга попол болгон банктары менен иштешпейбиз деп, ошентип, короче, өчүрүп коюптур. Ал дагы жаман болду эми. Кандай кылабыз эми? Күндөн күнгө эле кысып атышат, күндөн күнгө эле башка болуп атышат. YouTube'дан кысып атат, тияктан кысып атат, банктарды кысып атат. Анан дагы бир жаңылык. Кече күнү биздин жана диаспорада отурган бала дагы айта кетти туугандар. Могул доставкада көбүнчө иштеген балдар жана доставка ташыырда өтө этият болгулар, неге деген көрүп атасыңар. Жанагы айтып подстава кылып, доставщиктердин сумкасына тайын жардыргыч заттарды салып, ушуларды подстава кылабыз деп, ошондой бир уюшкан, ошондой уюшма мүчөлөрү ошондой кармалып турган сумка-бумкалары мененчи по факту эле. Ошон үчүн могул Россия менен биздин СНГны уруштуруп, чабыштырып, ушундай эл ара ошондой нерселерди чыгарыш үчүн атайын ошентип жанагындай душмандардын көздөгөн иштерби деп калдым. Андыктан доставкада, таксиде иштегендер эгерде чоңураак сумка аны муну берибирсе, коркпостон эле айтып деп көрүп, кимден каяктан алып атасыңар, ачып көргөздөп эле по факту эле көрүп алып баргыла. Доставка ташыгандар өтө этият болгула туугандар, ушундай. Өтө этият болгула. Азыр көрүп атасыңар, регистрация вообще эле проблема болуп калды. Такси вообще эле проблема болуп калды. Көчөнү карасаң, таксилерди каждый бурчта эле кысып, кыйнап, регистрациялары почти базада жок. Регистрацияларды жасап беребиз дегендер деле туугандар, почти 99% эле бүт эле жанагындай, кандай десем, жалгандан жасап, фальшивый регистрацияларды жасаган, ошентип заниматься эткендер болуп атат туугандар. Квартирага эле койдурбасаңар, калганыкы даже бир жума деле базада турбайт. Кээбиклери вообще эле жанагынтип фальшивый эле регистрациялар жасап кармат берип койгондар ошончо болуп атат туугандар. Андыктан өтө этият болгула. Регистрация ошого окшогон нерселердин проблемалары өтө кыйын болуп атат. Кантип кимге эмне кылып жардам беришти эле билбейсиң азыр регистрация боюнчачы именно. Айтор ушундай туугандар. Так что биринчи заказдан 124 рубль калды туугандар. 50 мүнөттө. Өтө жакшы. Азыр бир бет болуш керек секин, шаарга баралы. Анан кийин дагы көрөбүз. Бул кандай заказдар болот. Байкуш самокаты менен сайылып калды го. Кач, чыгып кетем. Айда. Бияка менин машинем бата, кийингири батат кылдым. Дагы бир отельге келип калдым, арабтарда окуйт окшойм, кишире метро. اوكي بنوديك هنا اركب اقول حمد نروح الطيارة مع حمود ولا السيارة؟ أنا آسف. أوكي؟ أوكي. شو بيكفي نفس الشيء عليك علي لا وسخ جوتي وبهذل امي خلاص قلنا يا جماعة بوكي وينه؟ بوكي وينه؟ دوره ما حد خذ شيء منه اوف ارجع
بليز. كلمي كم رقم الرجال ما هذا؟ عندنا رقم. تأكد لا حول ولا قوة، مش موجودة ولا نسيتها في الحمام. في المطبخ، في الطاولة لما طلعت الفلوس. ريتين بليز. I forget my كلمي money. محمد. ما عندنا، خليه يتصل بالرجال. بسرعة خليه يتصل في الرجال. هير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجال بقول له خليه يكلم التاكسي نبي نرجع. لا it's okay. والله حسبي استغفر الله العظيم. Okay. اقسم بالله اخبار بنرجع. قلت له تأكد. شو اسوي؟ 60 جيب هذا اقول لك ايه؟ Çarçat üret. 40 minut degende geldim, 3 minut 700'gö. Сразу эле заказ түшүп тур, терминал Сыда. На место. Оплатка менен кетет экенбиз кайра эле. Коллегалар. Жүктөйт азыр по полной программе азыр. Булардын чамадан аз эле окшойт. Давай, брат, давай. Шереметовадан учкан бойдон келип калдым. 47 минут. Готово. 4999 рубль дейт. Өтө сонун болду. Дагы сразу заказ түштү. Каяка заказ түштү? Каяктан заказ алгам мени? Өзүм Рублевкада жүрөм, Красногорсктон заказ алып алдым. 25 километр, 24 минут дейт. Көп эле сурап калып атат, Нургазы английский курска барып атасыңбы? Эмне болуп атат, акчасы канча экен деп тургандар. Ол мен барган жерлер вообще чересчур эле кымбат экен. Тем более жанагынтип индивидуальный болуп, тезирээк жанан күнүгө барып өзүңөрдү жалгыз эле окута турган болсо, минимум 1 саатына 2200дөн экен да. 2200дөн саатына 1 саат урок болот, 2200 бересиңер. Любой времяга, любой күнү каалаган маалда бара берсеңер болот экен, ушундай экен. А так жанагынтип групповой болуп эле, как класста окугандай эле болуп бара турган болсо, где-то 1000 рубльдан 1500 рубльге чейин окшойт. 1500 рубльге чейин. Алдында жумасына 2 жолу ушундай эле окуйт экен бирок групповойлор болгончу. Эми ар жерде кандай экен, өзүңөр дагы чалып сурап билсеңер болот деген да кошумча информация керек болсо интернеттен карап турупчу. Дополнительно мондай словарларды монтип телефондон коюп алып наушник менен угуп жүрүп атам, чтобы дополнительно дагы сөздөрдү жаттап наркы кыла бергенче. Эми бекер эле жүрөсүң да, кулагыңа тагып койсоң бир эле мээге кирип калат бир дагы. Ушундай. Наварига менен жөнөп калдым. Дагы 6,5 километр калды. Наварига шарга көздөп өлүп калыптыр бүгүн воскресенье кечинде элдин бардыгы үйүнө кайткан. Саатына 130 километр адаптивный круизге кондукторго коюп туруп, сакин ушу токунган бойдон кете беребиз. Вообще уже канча километр? МКТка чейин 10 километр пробка болуп калды да уже Наваригачы. Көрүнүп атабы?
Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Так, daha bir zakaz. 36 minut, 20 minut platniy podachасы менен 50 minut кетти деп коелу. 4031 рубль болду. И вообще шикарный болуп кетти го заказдар. Совсем эле страшный заказдар болуп кетти го. Так. Чарчап болбой калдым, бирок курсагымды ачып азыр 6 заказ. 6 заказ 16.599 рубль болуптур. Мындай заказ боло эле келе. Ёлки, моңарсаңар. 3200 рубль. 7 минутта алып келдим. 7 минутту 3200 рубль. Ёпрасата. Бүгүн адам өтө көп. Бир жерде футбол, бир жерде концерт, ушундай окшойт да чагымда. Бүтүп бар жок деле. Адам толуп тура. Кечээ күнү иштеп жүрсөм, бир заказ түштү. Өтө жирный заказ деп алгам. 1,5 саат жүрүш керек эле, 52 километр. Коэффициент менен берген 3 центрдечи. Анан 2 кыз, 1 бала чыгып калды. Азыр видеосун коем. Пожалуйста. Можно спросить, хочешь я тебе отсосу и заплачу? Не надо, спасибо. Я тебе заплачу. Да не надо, серьезно, короче. Давай, вот смотри, ты просто подрочишь при мне, и я тебе заплачу. Не, спасибо. Ну, в смысле, нормально заплачу. Да нет. Ну, слушай, тебе раз такое предложение или как? Ну, слушай, вот я тебя не трогаю, ты просто дрочишь. Да не. Вот смотри, ну ты же дома дрочишь. Нет. У меня есть жена. Ну, Я приличный мужик. я понимаю, ну слушай, ну посидел, при мне сейчас подрочил, я тебе 5000 рублей заплатил. Да не надо. Слушай, 5000 тебе, ну, в любом случае, там, 20-30 ехать, ну, тут как бы... Не, хоть час, но своими трудами, ну, такие... Правильно поймите, я такого не хочу, серьезно. Я такого не хочу. А почему не хочешь попробовать? Мне неприятно такие вещи. Ну, а если я засуну 10 тысяч? Не надо. Извини, пожалуйста. Не, все нормально. С днем рождения, кстати. Да. Эми бул видеону көрсөткөндө жанагынтип кээде ушунчалык эмне десем эми конченый адамдар чыгат да таксиге дагычы. Жана жети уктап түшүнгө кирбеген сөздөрдү айтып, сүйлөп, тийишип көрүп, не дейт экен деп. Короче, ошондой кылышат да туугандар. Так что таксисттер, коллегалар, эми муну урушуп, уруп, же бир нерсе кылгандан толуп жок эле да бул өзү мындай. Башы өзү кичине ниторак экен өзү. Ниторак экен. Ар нерселерди айтып, кычып бар нерсе деп тийишип атып унчукпай келдим. Мен концов ошентип ушундай сөздөрдү айтып атпайбы. Ушундай туугандар. Мынакей туугандар, ушинтип үйгө да келип калдык. Азыр бир көргөзүп кетейин. Өткөндө балдардан ууп калды. Нургазы чото туура айтпайт, алдап коёт, тиги бу деп. Мынакей туугандар, саат 4:30да чыккан экен. Саат 4:30да биринчи заказды алып, акыркы заказды канчада жаптым? Акыркы заказды 12:30да жаптым туугандар. Эсептеп кое бересиңер эми канча саат болот. 12ге чейин 21220 рубль, 12ден кийин 2031 рубль болду туугандар. Ошондо так 23200 рубль болуптур. 23200. Так, ошондо канча саат болуп калат?
Плюс-минус 8 saat деп koyayınçı lan. 6 saat. 8 saat деп koydu. 8 saatte 23 bin rubl. Koldan gelişinçeli janagынтип күнүгө тартып көргөзөйүн десем эми туугандар билесиңер, такси кылыш керек, семья, офиске барыш керек, рекламаларды бүтүрүш керек. Кыскасы толтура иш бар да. Эгерде андай иш неме болбосо күнүгө тартып, күнүгүсүндө эле күнүгө көргөзсөм болот дедегилечи. Жана көп эле чалып калтат да, Нургазы биз деле выклас алып айдасак кандай болот, андай болот, мындай болот, толук айтпай атасың деп бирөөлөргө айтып, ушинтип кичине арызданган кабарларды дагы угуп калдым туугандар. Андай эмес. Жакшы выклас эгерде өзүңөргө наличка алып алсаңар туугандар, 7 миллион болсун, 6 миллион болсун алып алсаңар, күнүнө стабильно 20 миң таза иштепчи, таза иштесеңер болот да, стабильно 20 миңденчи. Айына 600 миң табып, жөнүндө ипотека, башка аны-мунуларды бүтүрүп, нормально жашасаңар болот экен туугандар. Ушундай туугандар, көрдүңөр болуп өткөн видеолорду, заработоктарды, кыскасы жанагындай көп сөгүнүп, сагынып бирдекелерди предлагать эткен видеолорго көп көңүл буруп байлап болот туугандар. Пассажир, биз эми катуу сүйлөй албайбыз, башка кыла албайбыз. Жанагынтип действительно кээ бирлөр мындай больнойлор болот, башкалар болот туугандар. Андыктан андайларга көп көңүл буруп агыла. Эми видеодо көрүшкөнчө туугандар, буюрса алдыда ошол кантип англисчени үйрөнүп атам. На будущем буюрса англисчени үйрөнүп калсак башка шаарларга барып, дагы сонун видеолорду чыгара бермекчимин туугандар. Ушундай. Эмки видеого чейин сак саламатта болуңуздар.